Баланын жаткан төшөгү. Немет жомогу. Илгери өткөн заманда өзүнүн төшөгүн жактырган бир бала болгон экен. Адатта балдар жаткан жерин абдан жакшы көрүшөт эмеспи? Бул бала дагы ошентип эртең менен ысык төшөгүнөн тургусу келчү эмес. Бир күнү бала досунун үйүнө барып, жаткан жерин көрүп абдан таң калат. Досунун жаткан жери кенен, жуурканы самандан эмес, куштун канатынан жасалыптыр. Отурганда да жумшак экен. Абдан жактырат. Бир нече күндөн кийин өзүнүн төшөгүнө жатканда мурункудай болбой калат. Досунун жаткан жери оюнан кетпейт. Ошол күндөн тартып уктаарда ыйлай турган болот. Уйку периси анын абалын көрүп боор оруп, жаткан жерин өзгөртөт. Бала жатаарда төшөгүнө барып көргөн көзүнө ишенбейт. Ал жерде жалтыраган боектор менен кооздолгон бешик турат. Бала суктанып карайт. Бешикке жатып термелгенде өзүн кемеде, саякатта жүргөндөй сезет. Ошентип уйкуга кетет. Түшүндө таштай муздак сууга түшүп жаткан болот. Абдан коркуп кетип бакырып ойгонот. Уйку периси анын бешикте жакшы жата албаганын аңдайт. Эртеси күнү хандардын керебетиндей шартты түзөт. Айланасы алтын жана баркыт пардалар менен кооздолгон болот. Алга жатакты бала жактырат, бирок түнү уктап жатып албарсты баскандай болуп тура албай кыйналат. Уйку периси кийинки күнү башка жаш баланын жаткан керебетин коет. Анда куштун канатынан жасалган жууркан жаздык болот. Бирок анын ушунчалык жумшактыгынан ичине кирип кетип, мурда эле көрүнүп уктай албай кыйналат. Уйку периси тажап, анын эски керебетин алып келип коет. Ал түнү өмүрүндө уктабагандай терең уйкуга кирет. Ошондон баштап бала жаткан жерин мурдагыдан дагы көбүрөөк жактырып, ырахаттана уктап жүрөт дейт.